9-нан 10-на караган түнү кечки саат 2-лер чамасында так ушул жерде Мерседес үлгүсүндөгү автоунаага ок атылып, ичиндеги акчалар уурдалып кеткен. Бирок тилекке каршы жарыктын таралуусу бул жерде начар болгондуктан ок ким тарабынан атылганы белгисиз бойдон калган. Ок атылган учурда бул жакты карай качып бараткан адамды кокусунан келген Одиссей үлгүсүндөгү автоунаа сүзүп бутун сындырган. Натыйжада буту сынган адамдын жанынан уурдалган акчанын 4/1 бөлүгү анан ок атылган тапанча табылган. Бирок чындыгында колго түшкөн адам кылмыштуу топтун мүчөсүбү же жокпу айтуу кыйын. Анткени бул аймакта кечкисин караңгы болуп, колго түшкөн адам тарабынан ок чыгарылганын эч ким көргөн эмес. Бул туурасында маалымат алуу үчүн ошол жерде эмгектенген милиция кызматкерлерине кайрылганыбызда, алар кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартып, окуя болгон күнү нөмөттө тургандар учурда тергөөдө көрсөтмө берип жатканын айтышты. Такталбаган маалыматтарга караганда, жабырлануучу окуя болгон түнү 4.300.000 өлчөмүндөгү акчаны алып, Түркиянын Стамбул шаарына жөнөтүү максатында Ош эл аралык аэропортуна келген. Ал буга чейин Кара суу базарында бизнесмен алектенип келгени маалым болду. Бирок жабырлануучунун учурда кайда жана эмне менен алек болуп жатканы азырынча белгисиз. Окуянын чоо жайын тактоо үчүн Ош шаардык ички иштер министрлигине барганыбызда, бул жердин маалымат кызматынын ага лейтенанты жаралган кырдаал туурасында төмөнкүлөрдү айтып берди. Кармалган адам, куралчуду кол салган адам бул 1984 жылы туулган Жалал Абад областынын бир шаарынын тургуну болуп эсептелет. Ал учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгына убактылуу кармалчу жайга киргизилди. Учурда калган бул адамдын 3 шеригин издөө, кармоо иштери активдүү жүрүп жатат. Тергөө иши кызуу жүрүп жаткандыгына байланыштуу жабырлануучу жана кылмыштуу топ туурасында ачык маалымат берүүгө мүмкүн эмес. Ал эми жабырлануучу айткан 4.300.000 суммасы чындыгында ошондой беле, деги эле бул акча кимге таандык? Бул иш тергөө иши аягына чыккандан кийин ачыкка чыкмакчы.